Assalamu alaikum, urmattуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Ош шаарындагы Жапалак унаа базарына келип, бул чыгарылышта дагы Жапалак унаа базарда турган унаалардын баалары менен таанышабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эгерде Бишкек шаарындагы унаа базардагы унаалардын баасыны билем десеңиздер, сиздер күн желеси, KG блог жана ошондой эле Тез кабар каналдары аркылуу көрө аласыздар. Андыктан Ош шаарындагы унаа базардын унааларынын баасы менен биз менен бирге болуңуздар. Анда биздин биринчи эле сиздерге көрсөтүүчү унаа бул ак түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү унаа. Бул унаанын объему 1.5 экен. Чыгарылган жылыны дагы бир катар сиздер менен көрүп чыгабыз. 2003-жылы чыгарылган 1.5 объем, ээсинин телефон номерлерин жазып алсаңыздар болот. 1.5 негизи ходовой унаалардын катарына кирет. Honda Fit'тин 1.5-и. Мына бул унаанын ички салонун дагы көрүп коюңуздар. Канча километр жүргөн экен? 229 000 километр жүрүптүр. Баасын канча деп атасыз ака? 350 деп атабыз. 350. Обмен жокпу мындай варианттары? Обмен жок аны. Только наличка. Наличка мына ушул баага сатып алсаңыздар болот. Бул кара түстөгү седан үлгүсүндөгү Honda Civic. Спортивный болуп жасалган бул унаа. 2004-жылы чыгарылган 1.6 объем, ээсинин телефон номерлерин жазып алсаңыздар болот. Левый руль, автомат экен. Унаанын ички абалын дагы көрүп турасыздар. Мына бул арт жагынан дагы мен сиздерге бир катар көрүнүшүнү көрсөтүп коеюн. Honda Civic. Баасын канча деп атасыз? 280 000 сом. Люкту да ачып коюптур. Кеми бар дейт, азмаз. Мына ушул унаанын жанында дагы бир серебристый түстөгү хэтчбек үлгүсүндө чыгарылган бул Honda Civic. Мына бул багажы дагы ачык турат, көрүп коюңуздар. Таза экен. Эч кандай химиялык тазалоолор талап кылынбайт. Бул арт жагында дагы салонду көрүңүздөр. Бир катар ички абалын көрүңүздөр. Правый руль, автомат коробка. Бул Honda Civic 2002-жылы чыгарылыптыр, 1.5 объем, ээсинин телефон номерлери 0552 менен экен. Бул Honda Civic дагы таза экен. Фараларын көрүп турасыздар, эч кандай күйгөн жери жок, полировка кылыштын кереги жок, таза. Чабасыздар ээсине, баалашасыздар, сатып аласыздар, чыр сайдап кете бересиздер. Баасы канча экен? 280 кем бар. 280 000 сом кеми бар дейт бул Civic'те. Азыр мен мына ушул Жапалак унаа базарында жайгашып турам. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле Япошка үлгүсүндөгү унаалардын бөлүмүндө ошондой эле фиттер кайнаган жердемин. Андан ары дагы бир кошумча айта кетчү нерсе, бул Жапалак унаа базарында мына ушул бүгүнкү күндө эч кандай столовойлар, ашканалар баарысы иштебей, элдин баары тыгылып, эптеп курсагын тойгузуп, пирожки менен тамактанып жүрүшөт. Мунун себеби эмне болду экен деген суроону мен да билбей турам. Кандайдыр бир себептер менен унаа базардагы ашканалар иштебей турат. Бул дагы бир сиздер сүйгөн, мен сүйгөн 1.5 объемдогу Honda Fit. Бул унааны дагы бир назар салып, көңүл бөлүп жакшылап карап туруңуздар. 2003-жылы чыгарылган, ээсинин телефон номерлерине жазып коюңуздар. Азыр биз салонун көрүп, андан ары баасыны сурап, варианттары барбы, жокпу, баарысын тактап беребиз. Салону дагы таза экен, эшиги жабык турат азыр. Баасын канча деп атасыз ака?
330. Varianты barбы жокпу? Varianты жок экен. Мына ушул ак түстөгү короздун жанында дагы бир ак түстөгү 1.5 объемдогу Honda Fit үлгүсүндөгү унаа турат. Охо, сиздер издеген варианттагы Honda Fit. Портерге алмашат экен. 2003 жылы чыгарылган 1.5 объем. Ээсинин телефон номерлерине жазып калыңыздар. 4 ВД дейт бул. Чехолдор жаңы экен. Атайын мына ушул унаанын сатып ала турган ээсине деп салып койгон окшойт. Бул унаанын баасы канча экен сурайлычы? Баасы канча экен? Баасы канча экен? 330 миң сом. Портерге сиз доплата кыласызбы, кандай жолдор? Карабызда портер. Портер состояниясына карап келише бересиз. Только портерге. Портер 1би, 2би? 1 жолу. Портер 1ге, а? Портер 1ге обмен бар экен. Андан ары ким доплата кылат же башма-баш өзүңүздөр келишип алсаңыздар болот. Бул дагы бир Honda үлгүсүндөгү Honda City үлгүсүндөгү унаа. Түсү дагы өтө мындай көзгө жагымдуу, сүйкүмдүү болгон унаа экен. Короткий, такси кылса дагы болот экен. Шаарга өтө ыңгайлуу. Мына бул унаа 2005 жылы чыгарылыптыр, 1.5 объем, экономичный. Автозапуск бар дейт. Ээсинин телефон номерлерин жазып калыңыздар. Дагы бир өзгөчө маалымат, бул кожаный салон. Правый руль, автомат коробка. Ички абалындагы бир катар көрүңүздөр. Honda City үлгүсүндөгү унаа. Российский номерде. Колго тийиши бул унаанын баасы 250 миң сом. Бул дагы бир көзгө сүйкүмдүү болгон Honda Fit. Бул чыгарылышта дагы сиздер үчүн сиздер сураган мына Honda Fit'тин 1.5 объемдогу жакшы жасалгаланган үлгүлөрүнү сиздерге тартуулап жатабыз. Андыктан биз менен бирге болуп, каналдын биздин видеолорду башынан аяк калтырбастан көрүңүздөр. Пароктору дагы өзгөчө экен. Рестайлинг. 2005 жылы чыгарылган 1.5 объем. Ээсинин телефон номерлерине жазып алыңыздар. Бул унаа сиздердин көңүлүңүздөргө жараша жасалган. Бул унаанын ички абалы дагы жакшы экен. Мындай диодторду же болбосо дыхолорду коюп коюптур. Видео регистратор окшойт бул. Бул унаанын баасы 330 миң сом. Мына ушунун жанында эле дагы бир ак түстөгү 1.5 объемдогу бул унаа дагы өтө жакшы. Ак түстөгү Honda Fit. Honda Fit'тин види дагы бар экен. Ак түстө жапалакта турат бул унаа. Эки миң үчүнчү жылы чыгарылыптыр бул унаа. Ээсинин телефон номерлерин бир катар жазып алыңыздар. Бул унаанын дагы сырткы абалы жакшы, ички абалын сиздер менен чогуу биргеликте көрөбүз. Мынакейиңиздер таза экен. Азыр Кыргызстанда негизинен Honda Fit үлгүсүндөгү унааларга эч кандай сомнения кылбасак болот. Баасы канча? 280 миң сом. Кәмі бар. Обмен барбы жок беке? Обмен жок экен. Toyota деп белгисин көрсөтсө кандай унаа деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бул унаа дагы элдин каны жанына сиңип кеткен. Бул Toyota Camry'nin 30-чу кузову. Бул дагы сүйкүмдүү унаалардын катарына кирет. 2003 жылы чыгарылган 2.4 объем $6,000 дейт. Ички абалындагы бир катар көрүп коебуз. Бул жеринде никелдери менен экен. Никелдери баары жайында. Эч бир жери чыгып кеткен эмес. Же никел алып коюштун кереги деле жок. Баарысы жайында. Андан ары ички абалындагы бир катар сиздер менен көрүп, мына парокторун көрүңүздөр.
Автомат коробка, левый руль. Арткыдагы абалыны көрсөтүп, багажын ачып бир катар сиздер менен мына ушул 30 кузовду жакшылап көрөйлү. Кандай ачылат экен бу? Qancha suradi? О. Мына. Охо, багаж өтө кенен болот экен а? Өтө эле кенен экен. 4 дөңгөлөктү салып алып, кышында летнийди салып, жайында кышкыны салып жүрө берсе болот экен. Бардык жүктөр батат экен. Баасын уктуңуздар, урматтуу мекендештер, $6000. Дагы бир сиздерге бул чыгарылыштагы биринчи эле минивенди тартуулайбыз. Серебристый түстөгү Honda Stream. Honda Stream десе биринчи эле объему канча экен деп сурашыңыздар мүмкүн. Бул унаанын объему сиздерге жагымдуу болгон 2 объемда. 2003 жылы чыгарылган, ээсинин телефон номерлерин жазыңыздар. Серебристый түстө. Мен бир круг айланып көрсөтөйм муну. Кийин сурап калышыңыздар мүмкүн. Элде суроо талап күчтүү бул унаа боюнча. Айыл жергесинде дагы жакшы жарайт. Ишке абалын көрүңүздөр. Баасы канча экен? 300 000 сом дейт. Бул унаанын баасы 300 000 сом. Варианты барбы жокпу? Варианты жок экен. Андан мына ушул стримдин жанында турган бул менин шагиртим. Андан кийинки ак түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү унааны дагы бир көрөбүз. Рестайлинг жасалгаланган. Юбкасы, порогу, баарысы жайында. 2003 жылы чыгарылыптыр. Бул унаанын ички абалындагы бир катар ачып көрсөтүп коеюн. Эшигин дагы ачылышын байкадыңыздар. О, тырс ачылып, тырс жабылат экен. Бул Fitt'in дагы баасын сурап билебиз азыр. Баасы канча мунун ака? 280 000 сом. Вариант барбы жокпу? Варианты жок экен. Кичине жолуну кылып бересиздерби? Кичине жолдоп берет экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, бул чыгарылышта сиздер өзүңүздөр күткөн Camry үлгүсүндөгү жана ошондой эле Honda Fit, Stream, Civic үлгүсүндөгү унаалардын баалары менен бир катар таанышып чыктыңыздар. Эгерде издеген унааңызды тапкан болсоңуз, класс басып, комментарий жазып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар.